Мейрамбек байка, айтсаңыз, бул аттын породасы жөнүндө айтып берсеңиз. Мунун породасы, мунун аты рекорд. Мунун атасы чабылып жүргөн Сухари деген айгыр, жакшы результаттар менен. Анан энеси бизде Сарыбулакта Доллар деген айгыр бар болчу. Ошол аябай скоростной. Ошо Доллар деген айгырдын прямой кызынын баласы да. Эки жактан линия бар. Бул негизи Байкемуш тайгесинде чаап биринчи келген. Анан экинчисинде да чаап эмеден Беловодскиден бала жыгылып калган да. А так скорость аябай катуу. Негизи чабылып атабы азыркы учурда? Азыр мына жаңасы болду буюрса. Иним минип атат мына акырындан азыр. Даярдап атпсыздар да демек. Эми жаш кезинде көп салбайбыз. Көңүлү калып калат да 2 жашында, 3 жашында. Азыр мына жаңасы болду буюрса. Эми минип ошо көндүрүп баштады акырындан. Кыргыз аттардан айырмасын айтсаңыз бул аттын. Эми кыргыз аттардан айырмалыгы бул эми аябай скоростной да булар. Аябай ойноп келет, горячий болот аябай. Азыр мындай турган менен жогушат деле көрүнүп атпайбы? Мингенден кийин эмесин баары чыгат да мынчу. 1-2 камчы чаап койсоң аябай ойнок. Бул рекордду каяктан алып келдиңиздер эле? Кантип колуңуздарга тийип калды? Биз эми тияктан бияктан албайбыз негизи. Ата бабабыздан келаткан жылкыларыбыз бар. Ошолорду тукумалап үспөй келатабыз. Анан жакшы айгырлар алып келип кошуп, өзүбүз алганбыз тукум кылып мына. Өзүбүздүн мээбиздин балдары булар. Негизи сурагандар барбы? Тукум алалычы деген. Эми тукум алабыз дегендер бар, сат дегендер бар. Анан эми инимдики бул. Иним азыр сатпайм деп өзү эметип атат. Негизги баасы канча? Эми баасын болсо бир 5 болсо берем деп атат иним. $5000. $5000. А так $3000, $4000, $3500 берип атышат ошачы. Анан иним пока сатпайм эмес, реальный баа болсо берем дегенде болуп атат иним. Инимдики өзү Аскар деген. Бул аттын чоңойгон сайын дагы баасы дагы өсөтпү? Эми мунун убакыт керек эми агачы. Убакыт керек, кармаш керек ага чейин. Анан эми же бизде дегендей команда жок. Командага биздин балдар да ойнобойт анан. Команда болсо берсе болот, команда ошол жерден да көрүнөт атчы. Мисалы оюңуздар барбы ошо командага берип, оюнчуга берип, таптаттырып, дагы чоңойттуруп, көк бөрүгө салуу деген? Ооба, Кудайым буйруса эми көк бөрү негизи жакшы оюн го негизи, аны үйөрмансыз элестетип болбойт дегенде. Көк бөрү жакшы ойноп атат Кыргызстанда. Анан Кыргызстанда мыкты балдар, мыкты аттар чыга берсин демекчимин. Анан эми жакшы ойлор бар эми, Кудайым буйруса эми эле 4 жашка толду да булчу жаңасы болду. Эми Кудайым буйруса жакшы ойлор, пландар бар. Мындан бөлөк дагы аттарыңыз бар да, кандай? Аттар бар. Кудайым буйруса дагы улактын аттары бар, күлүктүгү бар азыр. Мындан кийин көчөттөрдү көрсөтөлүм, Кудайым буйруса. Саламатсызбы Адыл байке, сиз бул аттарды чаап жүрөт деп уктук. Анан айтып берсеңиз, аттын аты ким, каяктан келген, канча жашта? Бул өзүбүздүн айылдын эле кулуну. Убагында сатып алганбыз. Анан аты чабылган 8 жашта. Чабылды, 9 жолу чабылды го дейм. Такай байга илинет. Бул райондордон 3 райондон биринчини бербейт. Шаарга барса 4-чү, 5-чи, Бишкектин 140-тузунда чабылып 5-чи келген. Сертификаты бар. Эң чоң уткан байгеси эмне болду? Эң чоң утканы биринчи чабылганда биринчи байгеси 24.000 алгам, 26.000 алгам. Андан кийин тай алды 2 жолу. Дагы биринчи келди, дагы акчалай уткам 15.000 айылдан. Анан кой не 4-чү, 5-чилерде ошо Бишкектин 140 жылдында 10.000 сом сертификат алганбыз.
Негизи породасы кыргыз эле атпы же башка? Породасы бул пакеттин тукуму. Пакеттин атасы передайык дейт, андан пакеттен бакыт, бакыттан анан жамгыр деген биздин айылга келген. Ада чабылган, ошонун баласы да. Энеси доллар деп коет, Рудыгайдын кызынын эмеси да. Негизи мун сат деп сурагандар болуп атабы азыркы учурда? Канча деп Муну аласыздар? сатам деген ойдо жок. Мындан тукум алып азыр кулундары да бар. Минилип жүрөт, улакка салынып жүрөт. Анан дагы неме тукум алсам деген оюм бар да. Бул өзү күлүк жылкы. Негизги баасы канча бул? Эми баасын деле кызыгып эметкен жокмун, сатат ойдо жок да азыр. Примерный баасын айтсаңыз. Эми примерный баасы бир 10 000 тегереги го. Өзүңүз канча жылдан бери ошо аттарды чаап Муну жүрөсүз? Сукунан кезинде сатып алгам, ошо ойдон эле алып. Андан мурун да бир кунан алып аны эметип алдык. Буйругу жок экен, көз тийип кетти. Өлтүрүп алдык. Ада жакшы болчу, андан ушул. Негизи ошо салт санааларга ишенесизби? Оюмдай ырым-жырым деп коебу, көз тийди деген ырым-жырым колдонуп ишенесизби? Илгертен атабыз ошо ырым-жырым менен эметип келген да. Көз тиет, булар назик болот, жылкы баласы. Булар эмени көтөрө албайт көп. Багуусу кандай өзүн кадимкидей эле бага бересизби? Багуусу ошо 2 мал жем жейт. Эме жейт, кезек бастырып коебуз. Эми дайындаган жокмун быйыл. Бул ат өзүбүздүн бээлердин кулуну. Эме атасынын аты эме Хасан. Мунун өзүнүн аты Шумкар, баары эле Хасан дешет. Ошо бу дагы 2 жолу байга алган биринчини. 5 жашта. Мунун деле породасы берки эле атыңызга окшош, э? Бу дагы эми атасы эмеден келген, Казакстандан, Назарбаевдин ипподромунан алып келишкен балдар, ошону кошконбуз өзүбүздүн бейли. Канча жашта? Бул 5те. Жашка 6 болот да, 6 жаш болот. Муну деле сатайын деген оюңуз жок? Муну сатсакпы деп атабыз, эми улакка көндүрүп атам азыр. Канчага баалап атасыз? Муну 15 сурап атабыз. Анан улакты койгону, аралаганы аябай жакшы, скорость жакшы. Улакчылар сурагандар болуп атабы? Келип атат. Дайындаган жокпуз, эми бутунан дагы ушунда сатылат. Бутун эметип албайлы деп. Ушу улакка көндүрүп атам азыр, улакка кызыгып атышат го. Негизи буга чейин чабылып келген, э, жөн эле улакка чыгып көрө элек. Улакка азаз салып атабыз асастан. Мурун ат чабышка чабылып, 2 жолу байга алган биринчини. 5 жашта. Өзүм болсо Мүсүрков Адылмын, Сарылактын тургуну.